Кийим улуттун жүзү. Анын оймо чиймелери, кооз жасалгалары жана өзгөчө стили башка элдерден айырмалап турат. Азыркы глобалдашкан заманда ар бир эл өзүнүн маданий өзгөчөлүгүн сактоого аракет кылып келет. Алардын бири Назгүл Каараба байыркы ууздардын оймо чиймелерин заманбап ыкмада айкалыштырып Кыргыздын улуттук брендин жаратууда. Кечте мода үйү улуттук кийимдердин жаңы мезгилсиз шедеврлери аталыштагы эксклюзивдик көргөзмөсүн өткөрдү. Биздин Кыргыздын ою чиймелери, биздин Кыргыздын кийимдери бул ар дайым заманбап, ар дайым шедевр деп эсептейбиз. Себеп дегенде алар эч кандай модага таандык эмес, дайыма актуалдуу деген теманы көтөргүбүз келди. Ошондуктан биздин иш-чарабыз мезгилсиз шедеврлер деп аталды. Чынында биздин ата-бабаларыбыздан калган оюм чиймелер, оюлар, кештелер кандай кооз негизи. Ошол кооздуктарды биз заманбап кылып жаратып, аны бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, дүйнөлүк деңгээлге чыгарабыз деген чоң максатыбыз бар. Көргөзмөдө 4 негизги багыттагы кийимдер көрсөтүлдү. Алар этно салттуу улуттук кийимдердин жаңыланган версиясы, деним жаштар үчүн заманбап стиль, классика, кеңсе, расмий иш-чараларга ылайыктуу кийимдер, кежуал, саякаттоо жана күнүмдүк колдонууга арналган образдар. Анда 60тан ашык уникалдуу образ чагылдырылып, улуттук элементтер заманбап ыкмалар менен жаңыча көрүнүштө тартууланды. Энеси кызын күйөөгө узатып аткан салтты көрсөтөбүз ал жерде. Ошол салттык программабызда ушул кийимди даярдаганбыз. Бул көйнөктөн, кемзирден жана мындай чапандан турат. Жана бунун шөкөлөсү дагы бар. Ошол эле кыздын апасына ушул чапанды даярдаганбыз. Бул аябай оюм чиймелүү болуп жасалган. Бул чапан өзү эле көп күн саймасы сайылды. Бул чапандагы саймалардын белгилери бул мол түшүмдүү, берекени түшүндүрөт. Кечте мода үйү кыргыз улуттук кийимдердин эл аралык деңгээлде көрсөтүп, көп жылдан бери чет өлкөлөрдө көргөзмөлөргө катышып келет. Дизайнер улуттук кийимдердин элементтерин заманбап модага айлантууга мүмкүн экенин айтып, ар бир кийимдин тигилиши жана чиймелери терең мааниге ээ экенин белгилейт. Мындан тышкары айымдар менен катар мырзалардын кийимдери да чагылдырылды. Джинсовый деним стилиндеги материалдарды дагы колдонуп атабыз, заманбап кылып. Өзгөчө мисалы деним стиль десе эле биз көк түстү элестетебиз. Биз деним стилиндеги материал, бирок розовый түстөгү деним стилиндеги материалын биз таап, атайын коллекция жараттык. Ошол илгерки эле жасалган ыкмаларды азыркы жашоого келтиргенге аракет жасап атабыз. Кештенин клеткасын ойлоп таптык. Бул жаңылык, себеп дегенде эч ким мындай клеткадан сайма кылып, анын үстүнө ою түшүргөн эмес. Эне тилибиз, каада салтыбыз улутубуздун иденттүүлүгүн сактап калууга кандай маанилүү болсо, улуттук кийим да ошондой мааниге ээ. Бешиктеги баладан улгайган ата-энелерге чейин кийсе, биз улуттук кийимдерди даңазалап, жайылта аларыбызды кыргыз дизайнерлери да белгилейт. Азыркы учурда ушу жаштардагы кийип аткан бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби деген биз жаштарга эле эмес, мурдан маселен бир убакта тойлордо жана сахнада гана кийип кеткен. Азыр күнүмдүк турмушта да кийип атышат. Биз жаш кичикей төрөлгөн балдардан баштап улгайган апаларга чейин кыргыздын кийимдерин таанытып, кийинтүүгө аракет кылышыбыз керек да. Себеби ошону менен гана, эл менен гана биз аны жайылта алабыз. Мисалы үчүн мен бүгүнкү кийимдерди карап туруп, мен айтар элем, көрдүңөрбү? Жаштар дагы джинстын үстүнө ушундай оймо чыгарып, ал оймону башкача кылып, кадимкисиндей эле биз кыргыздын кийимин кийбейбиз деп ойлойбуз. На самом деле мындай кыргыздын кийимин деле кадимкисиндей эле оймосун баарын түшүрүп эле современный кийинсе деле болот экен да. Көрсөчү. Аябай сонун экен, коллекциялары жакты мага. Көргөзмө келген көрөрмандын да купулуна толду. Ата-бабабыздын кийген кийимдерин, ушул ар бир кийимдеги ар бир оймо чийменин дагы өзүнүн мындай мааниси бар, терең мааниси бар да. Ушунун баарын унутулган жерден мындай көтөрүп чыгып, баардыгын элге жайылтканы аябай мындай баалайм. Даже өзү сыйлыктанып кийип чыгууга мүмкүнчүлүк берип жатат да. Ошонусу менен бизге аябай жагат, биз аябай колдойбуз. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү көпчүлүк ишкер айымдар өз алдынча демилге көтөрүп, жумуш орундарын түзүп, ата мекендик өндүрүшкө салым кошуп келет. Айсана Бакытбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.